Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, буш убак кечиңиздер менен Ысык Көл облустук медиа борбору өз көрсөтүүлөрүн түз эфирде айкын программасы менен улантат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүнкү түз эфирдеги көрсөтүүбүздө Ысык Көл облусундагы жаратылышты коргоо, браконьерликтин алдын алуу боюнча аткарылып жаткан иштер туурасында сөз кылабыз. Өзүңүздөргө жакшы белгилүү болгондой, урматтуу телекөрүүчүлөр, 2022 жыл ошо өлкө президентинин жарлыгы менен тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук жылы деп жарыяланган. Мына ушунун алкагында жалпы республика боюнча жашыл мурас өнөктүгү дагы ишке ашып келет. Мына ушул алкакта жалпы республика боюнча анын ичинде биздин облус аймагында дагы атайын бак дарактар отургузулуп, атайын акциялар уюштурулуп келет. Ал эми бүгүнкү күндөгү негизги көйгөйлүү маселелер болуп, мына ушул айлана чөйрөнү коргоо, өзгөчө ошол биздин облус аймагындагы көлдөрдүн, дарыялардын тазалыгы, ошол эле учурда браконьерлик менен ошо каршы туруу, браконьерликтин алдын алуу маселеси бүгүнкү күндө актуалдуу болуп турат. Биз бүгүнкү түз эфирдеги көрсөтүүбүздө мына ушул маселенин тегерегинде сөз кылабыз. Биздин көрсөтүү адаттагыдай эле түз эфирде, мына ушул экологияга байланышкан, браконьерликке байланышкан сиздерде суроолор болсо, мына ушуларды кандай алдын алыш керек сунуш пикириңиздер болсо, 5-25-10 телефонуна чалып, сурооңуздарды, сунуш пикириңиздерди калтырсаңыздар болот. Ал эми мен алгач бүгүнкү көрсөтүүбүздүн меймандары менен тааныштыра кетсем, жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин Ысык Көл регионалдык башкармалыгынын башчысынын орун басары Ирлан Сүйүнбаев жана ошондой эле аталган министрликтин Ысык Көл регионалдык бөлүм башкармалыгынын экологиялык экспертиза жана аналитика бөлүмүнүн башчысы Урмат Бектургановдор болмокчу. Урматтуу меймандар, саламатсыздарбы? Биздин куш келипсиздер. Менин алгачкы суроомду, урматтуу меймандар, Ирлан мырза, сизге берсем, сиз жооп берип коесузго. Мынакей şu жыл башынан бери буга чейин бирин кайталанган бир агенттиктер, министрликтер бириктирилип бир реформа жүргөн эле да. Анан буга чейин дагы ушул аталган биз жогоруда сөз кылып аткан министрлик түзүлүп, анан бунун курамында бир топ бөлүмдөр ачылган да. Атайын буга чейин иштеп келген ар кайсы министрликтердин курамында болуп келсе, жаңылбасам ушул министрликке бириктирилди окшойт. Ушу айлана чөйрөнү коргоо маселеси боюнча. Анан бул министрликтин, анан биздин Ысык Көл облустук регионалдыгынын негизги функциялары кандай иштерди аткарасыздар, анан ушу курамда кандай кызматтар кирген сиздин курамга? Ушул боюнча маалымат бериңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар. 2021-жылы өзүңүз белгилеп кеткендей, ошо Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги түзүлүп, анын астында Ысык Көл регионалдык башкармалыгы түзүлгөн. Бул Ысык Көл регионалдык башкармалыгына эң негизги 2 мамлекеттик мекеме кошулду. Бул мурунку өзүңүздөргө белгилүү болгондой мамлекеттик экологиялык техникалык көзөмөл инспекциясы, анан Ысык Көл айлана чөйрөнү коргоо башкармалыгы кошулуп, ошо Ысык Көл регионалдык башкармалыгы түзүлгөн. Бул менен эмнени айтып кетсек, мунун негизинде эң негизги айтып кетчү бул 2 чоң функция кошулду. Бул экологиялык көзөмөл, анан коргоо болупчу. Алардын мисалы үчүн экологиялык көзөмөлдүн ичинен кыскача токтоло кетсем, бул экологиялык өнөр жай коопсуздугу, кеңиштердин коопсуздугу, жер казынасын коргоонун талаптары сакталышы, анан коргоо жагына болсо биоресурстарды коргоо жана ошол көзөмөл жүргүзүү функциялары кирди да. Бул кыскача айтканда ушу основной 3 функция. Негизги мынакей биздин облус аймагында, жалпы эле Кыргызстан боюнча өзгөчө биздин Ысык Көл облусун алсак, ошо негизги көйгөйлөрдүн баары бул суу ресурстарын сарапчылык пайдалануу. Негизги көйгөй болуп атат. Бул эми бүт эле бүгүнкү күндө жалпы дүйнө жүзү боюнча көйгөйлүү маселеге айланып баратканын байкап жатабыз. Мынакей таза суу көйгөйү, суунун жетишсиздиги, ошол эле учурда ирригация маселесине колдонгондо дагы көп маселелер болуп атат. Анан ушул биздин облус аймагындагы көлдөрдү, дарыяларды ар кандай булгангандан сактоо боюнча сиздердин кандай аракеттер болуп атат? Өзүңүздөр жакшы билесиз. Эң негизги көйгөй бүгүнкү күндө ушу саркынды сууларды тазалоочу жайлардын көптүгү,
жоколуу алынбагандыгы. Анан ушу биздин Ысык-Көл облусу туристтик аймак болгондуктан бул эс алуу жайлары пансионаттарда дейбизби көпчүлүгү мына ушул талапка жооп бербей калган учурлар болуп атат да. Ушул багытта кандай аракеттер болуп атат сиздер тараптан? Бүгүнкү кезде мен буга чейинки бир айтып өтчү нерсе, ошол Ысык-Көл башкармалыгына бизде ошо 5 бөлүм түзүлдү да. 5 бөлүм бул жана көзөмөлдөө инспекциясы, андан экологиялык экспертиза жана аналитика бөлүмү болуп, жаратылыш жана өзгөчө корголчу жаратылыш аймактарын жана биотүрлүк сактоо бөлүмү болуп түзүлүп атат да. Ошо 5 бөлүмдүн ичине ошо функцияларды уже ар кайсы функцияларды уже тактап уже бөлүнүп берилген 5 бөлүмгө. Ошонун ичинен жана көзөмөлдөө инспекциясы кызматкерлери тарабынан ушундай иш-чаралар жүргүзүлөт. Бул жанакы сиз айтып кеткен чынында бүгүнкү күндө актуалдуу проблема болуп кана саркынды суулардын маселеси боюнча. Ал боюнча мен кыскача айтып кетсем, бизде мындай планга коюлган текшерүү иштери бар. Атайын жанагындай мамлекеттин менчигинде турган эс алуучу жайлардын текшерүү иштери уже бүгүнкү күндө жүргүзүлүп бүттү. Буга чейин биз эскертмелерди таратабыз. Эскертмелерди таратып, ал эскертменин ичинде ушу толук кандуу жазылат, кандай иштер алып барылыш керек ошо эс алуучу жайларда. Ошонун негизинде анан баягы планга коюп, ошол пландын негизинде текшерүү жүргүзүлөт. Кандай бир убакыт өткөндөн кийин өзүнүн мөөнөттөрү бар. Андан кийин кайра баягы контролдук текшерүү жүргүзүлөт. Азыр бүгүнкү күндө ошол контролдук текшерүү иштери жүрүп жатат. Анын ичинен эми айта кетиш керек, чындыгында талаптарга жооп бербеген эс алуучу жайлар бар. Андай эс алуучу жайларды бүгүнкү күндө эскертүү бергенден кийин жанакы атайын иш-чараларды өткөрүп, ошонун негизинде баягы тийиштүү чараларды көрөбүз. Ал боюнча дагы кийин дагы мындай маалыматтарды беребиз эфирге. Ошо айтып кетчү нерсе, ошол текшерүү иштеринин жыйынтыктары бүгүнкү күндө ошо сентябрь айларына барып даяр болот. Толук кандуу ал боюнча да маалымат беребиз. Негизинен ошо чындыгында бар андай фактылар, иштебеген, чала иштеген, мунун баарын кесепеттенүүдөн көбүнчөсү илгерки колдонуп жаткан саркын суу тазалоочу жайлар да. Ошону эми дагы айта кетчү нерсе, бүгүнкү күндө эми көбүнчө эс алуучу жайлардын ээлери ушу баягы жай мезгили башталганда эле келет. Жай мезгили башталганда эле келет. Баягы мындай эс алуу мезгили бүткөн калган учурлар туура. Ал убакта жок, эч кимди таба албайбыз. Биздин ошол эле көзөмөлдөө инспекциясынын инспекторлору жер-жерине барып барганда же бир жоопту бирөөнү коюп коет, же кароолчу чыгат. Анан аяка кирип баягы эме мүмкүнчүлүк жок да. Ошон үчүн биз ушу басымды ошо жай айына коебуз. Баары эс алуучу жайлар толук кандуу иштеп атканда ошо жеринен барып текшерип жүргүзүп калганга да. Ошол мынакей сиз туура белгиледиңиз, баягы жайкы эс алуу мезгили башталаарда гана айрым биздин көл аймагындагы эс алуучу жайлар ээлери келип, ошо коноп тозгонго, эс алуучулар тозгонго даярдалып калат да. Анан ушу жайкы эс алуу мезгили бүткөндөн кийин эми сиздер тараптан берилген эскертүүлөрдү канчалык деңгээлде алар аткарат, канчалык деңгээлде ошол кемчиликтерди жоет, аны өзүңүздөр көзөмөлдө атсаңыздар керек. Анан ушундай маселелерди быйыл ошондой маселелер кайталанганда сиздер дагы бир чара колдонуу дагы мындай катаалыраак боло жатабы деген дагы телегөрүүчүлөрүн жашоочулардын суроосу бар да. Себеби бул баягы өң тааныш жогору жакта белгилүү бир кайсы бир чиновниктин бир телефон чалуусу менен эле кайра эле маселе чечилип калып эле бул экинчи, үчүнчү орунга калып кеткен учурлар болгон да. Анан ошондойлорго жол бербеш үчүн сиздердин дагы кандайдыр бир деңгээлде чара колдонуу ыкмалары мындай күчөтүлдүбү деген суроолор туулат да. Бул боюнча эми бөлүм башчысы Урмат Казазович дагы тийиштүү маселеге жооп берип койсун. Анткени ошо экспертиза аналитика бөлүмү сиздер тиешелүү болуш керек. Саламатсыңарбы? Кутмандуу кечиңер менен телекөрүүчүлөр. Ушу жайкы
эс алуу мезгили башталарда ошо 211 эс алуу жайы бар экен Ысык Көл областы боюнча. Ошонун баарына эскертүүлөр таратылган. Ошо пункттары менен жазылган кандай талаптарды аткарыш керек. Ушу саркындуу суулар боюнча, таштандылар боюнча анан дагы көп талаптар бар болчу. Ошолорду аткаруу боюнча основнойлорду айтып атам. Анан ушу айтып кетерибиз, көп эс алуу жайлары бул биздин талаптарды 100% аткарды деп айта албайбыз. Анткени көп эс алуу жайлары бар. Өзүлөрүнүн мүмкүнчүлүктөрү жетишпейт. Кээ бирлери болсо өзүлөрү аткаргандан баш тартышкан кээ бир руководителдер бар. Недобросовестный деп коет орусча. Эми айта кетерим, бүгүнкү күндө эң чоң мыйзам бузуулар аныкталды. Бул болсо Боз Тери айылында жайгашкан Боз Тери пансионаты Золотыйпский деп коет. Мунун тазалоочу курулмасы иштебей аткан, биздин кызматкерлер текшерген убакта. Кийинки берген предписаниянын убагында да аткарылбай, мунун иштери, материалдары укук коргоо органдарына тапшырылды бүгүнкү күндө. Ошондой эле Асыл Таш эс алуу жайында болду. Тазалоочу курулманы иштетишпей булар жакын турган токойго түз тазалабай туруп ыргытуу жасаган. Ошонун факты аныкталып, бул боюнча да азыркы күндөрү текшерүү иштери бүтүп, укук коргоо органдарында материалдар даярдалып атат. Эми бул эс алуу жайлар четинде эле примерлер, мындайлар чала иштеткендер бар. Аларды болсо биздин мониторинг бөлүмү бар. Ал жер 62 ушул саркындуу суу тазалоочу жайлардан бүгүнкү күндө анализдер алынып текшерүүгө өтүп жатат. Мунун жыйынтыгы менен да билинет, канча эс алуу жайлардын саркындуу суу тазалоочу курулмалары иштебегендери билинет. Эми жалпы маалымат берип кетсем, ушул Ысык Көл областы боюнча 211 эс алуу жайы бар деп атпайм. Ошонун 124-үндө саркындуу суу тазалоочу жайлар бар. 26-сы Чолпон Ата шаарынын саркындуу суу тазалоочу жайына кошулган. 49 болсо кошуна эс алуу жайлардын курулмаларына кошулган. 12-си болсо септик менен иштейт да. Эми өзүңөр билесиңер, Чолпон Ата шаарынын тазалоочу курулмасы бүгүнкү күндө механикалык жол менен эле тазалайт, калган тазалоо иштерин жүргүзбөйт. Ошон үчүн толук кандуу тазалоо болуп атат деп эсептебейбиз. Көп күнүнө деген 4000 метр куб суу тазаланбай эле айлана чөйрөгө кетип атат деп эсептесек болот да. Андан тышкары айта кетсек, бул деген кичи конок үйлөр, эс алуу жайлар бул. Бул Тамчы айылында, Чоң Сорой айылында, Боз Тери айылында, Чолпон Атанын ичинде көпчүлүгү кошулган, бирок биринчи серим бар. Ушулар баары септик менен иштешет. Анан септиктердин бүгүнкү абалы дагы толук аныкталып бүтө элек, анткени көп септиктер деген ушу жер астына сиңүү суулар, саркындуу суулар сиңип атат деген фактыларыбыз да бар. Эми муну өзүңөр билесиңер, быйыл болсо президенттин жарлыгы чыкты, Ысык Көлдүн экологиясын коргоо боюнча кечиктирилген чаралар депчи. Ушул боюнча конок үйлөргө да каттарды тараттык. Эмдиги жылдан баштап, 1-январдан баштап, эгерде саркындуу сууларды тазалоо боюнча чараларды көрбөсө, эмдиги жылкы жайкы сезонго иштебейсиңер деген уведомленияларды бердик. Бул жаңы болсом 2023-жылдын 1-январында ошо күчүнө кирет. 26-апрелде чыккан бул жарлык. Анан күчүнө кирет. Ошого карата президенттин Ысык Көл областындагы ыйгарым өкүлү менен бирдикте иш пландарды жасаганбыз. Ошол менен эми иш алып барабыз. Анан жакшы жыйынтык чыгарып иш алып барабызго деген ойдобуз. Ушул урматтуу мырза, сиз айтып кетмедиңиз, жанагы көпчүлүк эскилиги жеткен саркындуу суу тазалаш жайларды деп атабыз.
кийинки салгандардыкы ушу жанакы септиктер деп айтып атпайсызбы? Ошол эми сиздер адис катары айтсаңыздар, бүгүнкү күндө мынакей көлдүн жээгинде абдан көп эс алуу жайлары бар. Кийин салынгандар абдан көп. Анан көлгө жакын келип жайгашкандарды көп көрөбүз да. Анан канча аралыкта болуш керек көлдөн? Анан жанакы жерге сиңип кетип аткандан кийин эми көлдү булганбай эле деген кепилдик жок да. Кепилдик жок. Анан ошолорду ушу адис катары айтсаңыз, канча көл жээгинен канча метр аралыкта жайгашыш керек дагы бул эс алуу жайлары? Эгер ал ошол чектен ашып кеткен эс алуу жайлар аныкталган болсо, аларга кандай чара колдоно алдыңыздар? Бул бизде көл боюнча өзүнчө мыйзам бар. Бул ысык көлдүн тутумун өнүктүрүү боюнча, экологиялык, экономикалык тутумун өнүктүрүү боюнча мыйзамыбыз бар. Ошол мыйзамда көргөзүлгөн курулуштардын баары 100 метрде болуш керек депчи. Эми аябай ушу конок үйлөрдү 100 метрдин ичине салып алган чоң фактылар катталган эмес бүгүнкү күндө. 100 метр жакын эмеспи? 100 метр өтө жакындык кылбайбы? Андан алысыраак кылса болбойбу деген сөз. Андан алысыраак эми көлдөн алысыраак. Мыйзам жазылып калган, эми андан алыс болсо жакшы болмок. Чында сиз жана айтып атпайсызбы? Саркындуу суулар биздин рельеф ылдыт көлдү көздөйт. Анан суу деген жердин асты менен баары көлдүн суусу менен кошулушу мүмкүн да. Ошон үчүн атайын 1-2 факты катталды быйыл. Бул деген ушу Алтын кум Золотопиский пансионатынын жанында ушу Борбор деген пансионат бар. Ошонун жанында Борбордун жанында Адискан деген кафе бар экен. Ошол тиги саркындуу суу топтоочу жерин 85 метрге коюп алган жерлер бар. Ушундай эми биринчи фактылар бар. Аны аныктап эскертмелерибизди берип алдыртып атабыз эми андайлар. Эми бул көбүнчө капитальный постоянно салынган тиги эс алуу жайлар эмес, эми бул убактылуу салынгандар ушундай жаман иштерге барып атышат. Эми капитальный салгандар болсо курулушту көзөмөл кылгандагы архитектуралык көзөмөл инспекциясы бар. Алар да көзөмөл кылып салдырышпайт жында бизден тышкары. Бул эми дагы кичине кошумчалай айтайын. Жанакы 100 метр аралык деген бул жана жеңил конструкциялар, анын ичинде дагы башка нормалар бар. Жана 500 метрге чейин капитальный строительство деп коет, ошондой да. Өзүнүн атай нормалары бар. 500 метр өнөр жай ишканалары болбош керек да, 500 метрге чейин. Дагы бир мындай кыска маалымат, эми быйыл ошо 2022-жылы биз ошо баш аягы 80 миңге жакын сомго ошо доо коюлуп, анан баягы четинен өндүрүлүп атат да. Эмичи бул дагы ошо жакшы иш чара да, бул баягы иштин башталышы десек болот. Анткени мыйзам бузгандар, мыйзам бузгандар, ошонун ичинен жанагындай мисалы үчүн Радуга West деп атат, Royal Beach деген аттуу ушу эс алуучу жайларга ушундай атайын доолор коюлуп, ошолор бүгүнкү күндө мына өндүрүлүп атат да, суммалары. Эми бул жанакы салынган эс алуу жайлары, ден соолук чыңдоочу борборлору жөнүндө, саркындуу сууларды тутуму жөнүндө болуп кетти. Андан сырткары баягы убактылуу жайкы эс алуу мезгилинде убактылуу элге кызмат туристтерди кабыл алып, эс алуучуларды кабыл алып, кызмат кылган жеке ишкерлер да абдан көп болуп атат. Бүгүнкү боз үй тигип алган, дагы палатка тигип алган. Анан ошолордо дагы жанагындай нерселер көп болуп атат. Бул жерде дагы эки жактуу карасак да болот да. Бул жерде эс алуучулардын дагы абийиринде болуп атат. Канчалык деңгээлде тазалыкты сактап атат. Ал эми ар бир жарандын, ар бир эс алуучунун абийиринде деп айтсак болот. Анан ошол жанагы убактылуу эс алуучуларды кабыл алып, боз үй тигип алып кызмат көрсөтүп аткандар дагы ошо көпчүлүк эс алуучулардан дагы социалдык тармактардан дагы көрүп жүрөбүз. Тийиштүү шарттардын жоктугу, элементарный эле жана ажатканаларды салып койбогону, бул да болуп туруп, бул да келип эле ошо айлана чөйрөнүн булганышына, эң негизгиси көлдүн булганышына
бир кедергисин тийгизип атат да. Ушулар дагы сиздер көзөмөлдөйсүздарбы? Мисалы мен ошол бул суроо эме туура болду да. Бул жактан ушу биздин элдин аң сезимде ушундай түшүнүк калып калган, баягы ушундай экологияга тийиштүү болсо эле ошо бүт эле экология кызматкерлери карайт депчи. Бүгүнкү күндө азыр биздин могу функциялар көп нерселери баягы бөлүнүп кетти. Мисалы үчүн биз баягы мурдагыдай жер, суу боюнча каралбай калдык. Ал боюнча атайын башка кызматка тиги Минсельхоздун астындагы кызматкерлер өткөрүп берди. Жанагындай убактылуу эс алуу жайлар болсо, бул мисалы үчүн айыл өкмөттөрүнүн функциясына да кирип кетти, жергиликтүү бийликтерге карап калды да. Мисалы жөнөкөй эле бир мындай айтсам, мисал айтсам, жанагындай көлдүн жээгинде туруп алып жана соц тармактарда тараган боюнча башын жууп, мылымочтон башын жууп атат деген фактылар боюнча мисалы барган жеринен биздин кызматкерлер андайларга доо кое албай калат. Аны деген жаңы баягы кодекстин негизинде карап чыксак, аны ошо айыл өкмөттүн функциясын, милдеттерин өтүп кеткен да. Кодекс аны нарушение деп коебуз, анда карасак кайсы определенный статьяларга ошо ким түзө алат деген нормалар бар да. Ошол жакта ошо мисалы үчүн айыл өкмөттүн кызматкерлери өтүп кеткен да. Жоопкерчилик аларда экен да. Ушуга да тиешелүү да бир маалымат сыяктуу айтып кетсем болот. Бул жакында эле бизде ушу Чолпон Ата шаарында министрликтин коллегиясы өттү, чоң жыйын болуп өтүп, аяка бизди ошо тийиштүү тармактары караган жогорку кеңештин комитеттин төрагасынан бери катышуучулар болду. Ошол жакта биздин министр Нина Насиевна айтты, ошо быйыл ошо жаңы экологиялык кодекс иштелип чыгып уже бүтүп калды. Эми көпчүлүктүн коомчулукка обсужденияга берилип, аяктан кабыл алып өтүп кетсе, ушундай маселелердин баары ошол экологиялык кодекс менен иш алып барылат да, көбүнчө маселелер чечилет да. Мына көл жөнүндө сөз болуп аткандан кийин, албетте эң эле ири көл Кыргызстанда ысык көл болуп аткандан кийин аны келечеги кийинки урпактарга, кийинки муунга таза, татыктуу өткөрүп берүү, калтыруу бүгүнкү күндө актуалдуу маселе болуп атат. Анан ушу мониторинг жүргүзүү боюнча жылына ушу көлдүн сууларына биздин экологиялык мониторинг жүргүзүү канча жолу болот? Белгиленген мындай көрсөткүчтөргө туура келеби же бүгүнкү күндө булганып баратканы байкалып атабы? Ушул боюнча да. Бул боюнча биздин ошо атайын бөлүм бар, экологиялык мониторинг бөлүмү деп айтылат. Ал бөлүм ошо бирден бир милдеттери болуп, ошо көлдүн абалы боюнча мониторинг жүргүзүү болуп саналат. Бул бөлүм жылына 3 жолу мониторинг жүргүзөт. Бул жанагы туристтик сезон башчыларынын астында. Булар өзлөрүнүн атайын 20дан ашык точкалар бар, каяктан алчу. Ошол жактардан барып алып келген пробаларын бизде ошо башкармалыктын астында ошо атайын жабдыланган лабораториябыз бар. Ошол жерден анализдерин алып келип, жана жыйынтыктарын чыгарышат. Эми бул боюнча айта кетиш керек, коомчулукта билсе жакшы, басым менен алып келгенде бүгүнкү күндө эми көлдүн тегеретте ошо жанагы алынып аткан 20дан ашык точкада мындай аябай орчундуу жанагындай превышение деп коебузбу, же булганган жерлер жок. Орчундуу булганган жерлер жок. Кээ бир жана соц тармакта тарап аткан жанагындай маалыматтар боюнча, конечно, биз жеринен барып тийиштүү иш-чараларды жүргүзүп келебиз. Ошондой жерлерге барып эле ошо мониторинг бөлүм кызматкерлери барат да, тийиштүү анализдерин алып келип, жыйынтыгын чыгарып берет бизге. Анан ошонун негизинде иш алып барабыз. Экинчи убакыт бул сезон убагында, аябай сезон күчөп турган убагында алынат. Үчүнчү мониторинг иши сезондун аягында. Ошо менен биз анан жылдан жылга ошол жанагы сезон башында, ортосунда, аягында деп салыштырмалуу ошо мониторинг жүргүзөбүз. Мисалы үчүн кайсы бир жерде кооптуу жаалып же жанагындай булгануу болуп пайда болуп атса, анан уже аякка уже мындай айтканда тийиштүү уже чараларды иш алып барабыз да, тийиштүү чараларды алып барганга жумуш иштерди алып барабыз. Бирок дагы бир жолу айта кетким келет.
көлдү айлана тегеретте мындай жанагындай алып келгенде аябай кооптуу жаратты деген андай ошо чыга элек. Дагы көйгөйлүү маселе, өзүңөр жакшы билесиз, бүгүнкү күндө ошо тиричилик калдыктары дагы бир топ жаратылыштын тийгизбей койбойт. Анан мына ушул жанакы калдыктарды, таштандыларды таштоо жайлары албетте бул биринчиден ушу жергиликтүү анча башкарып органдары, шаардык болсо мэрияга дегендей, ал эми айылдык деңгээлде болсо айыл аймак башчыларынын, айыл өкмөттөрүнүн көзөмөлүндө болуп атат. Ошондой болсо да ушул азыр жаңы жер өздөштүрүп, ошо таштаганга уруксат сураган учурлар болот айрым айыл аймактарда, туурабы? Анан деги эле ушул багытта сиздердин көзөмөлдү жүргүзүүдө жергиликтүү бийлик органдары менен иш алып баруу кандай болуп атат? Ушул боюнча эмнелерди айтасыздар? Уруксат болсо, ушу Үскөл областыбызда 62 айыл өкмөт болсо, ошонун 188 конуштар бар экен, айылдар. Ошолорго тийиштүү 94 ушу таштандыларды жайгаштыруучу жайлар бар да. Эми айта кетсек, ушу 94-түн 4 эле толук мыйзамдаштырылган да. Калган 90 болсо жерлери трансформациядан өткөн эмес, анан баягы уруксат, тийиштүү уруксат кагаздары жасалган эмес да. Бул экологиялык жактан, санитардык жактан талаптарга жооп бербейт деген кеп да. Эми айта кетсек, бул таштанды жайгаштыруучу жайларга чейин эле ушу таштандыларды туура убагында жыйнап ташып чыгуу боюнча да чоң көйгөйлөр бар. Ошол эле ар бир айыл өкмөттөгү коммуналдык чарбалардын баягы жумушсуздардын жетишсиздиги, бул деген бүт баары маянанын аздыгынан болуп атат. Ошондой эле техниканын жетишпегени, ташып чыккан кээ бир айыл өкмөттөрдө ташып чыкканга техника жөнөкөй эле тиги автомашинасы жок экен. Анан биздин эсептер боюнча эсептеп чыкканбыз. Бул 62 айыл өкмөттүн баарында эмес, ушу 65 эле атайын техника бар экен, ташып чыкчу. Калгандары болсо тиги техниканы жалдайт, же болбосо ишканалар болсо өзүнүн күчү менен, мисалы Үскөл районунда бардык эс алуу жайлар өзүнүн техникасы менен ташып чыгышат, таштанды жайгаштыруучу жайгачы. Анан биздин эсебибиз боюнча дагы бир 70-80 машина керек экен. Ошо бүгүнкү күндө пайда болгон таштандыларды ташып чыгыш үчүн. Жумушчу күчү болсо дагы 3 эсе керек экен да. Азыркы болгон мүмкүнчүлүктөр менен. Эми бул деген эмнени жаратат? Бул деген ошо тиги көлдүн жээгинде көп азыр интернет тармактарынан көрүп атпайбызбы? Көп мусорлар жатат, ошонун баарын тазалоо жетишпеген убактар болот. Анан биздин жарандардын аң сезими начарлыгынан болуп атат. Ошонун баары отурган жерлерине ошо калдыктарын таштап кетип атышат. Анан эле дагы көп нерсе ушу акча каражаттын аздыгынан да жана урналар толук эмес, контейнерлер толук эмес, ошонун баарын кээ бир кишилер урнага таштайын десе, урналар жок болсо таштап кете беришет экен да. Анан бул жакта да көп жасалчу жумуштар бар. Эми бүгүнкү күндө астыга жылып аткан иштерди алып кетсек, ошо көп жерлерде ошо таштандылар деген сорттолуп атат бүгүнкү күндө. Пластиктей, кагаздай жеке жактар сорттоп атат. Анан бизде ошо Караколдо Изумруд деген ишканасы ошо таштандыларды бөлүү иштерин жүргүзүп атат. Ошондой эле Саруу айылында Байто фирмасы болсо кайра иштетүү ишканасын сала башташты. Эми ушундай алга жылуулар болуп атат. Эми мындай иштер деген көп планда болуп атат. Түпкө да ачылат деп атат, ачабыз деп атат. Ак Суу районунда, Үскөл районунда дагы көчмө сорттоочу линияны коебуз деп атат. Ошонун баары ишке ашса таштандыларды баягы утилизация жагы, кайра иштетүү жагы көп мындай астыга жылмакта.
Бул дагы эми албетте бул жалпы комплекстүү карап иш алып барсак бул маселени да мындай алдын алып чечебиз деген бир үмүт бар. Анткени бул жерде бир кала сиздердин кызматка эмес, ошол эле жергиликтүү санча башкар органдары, жалпы жарандарыбыз, жеке ишкерлерибиз мындай бир демилге көтөрүп, ушу таштанды кайра иштетүү бүгүнкү күндө канчалык актуалдуу экенин түшүнүп, бир аракет кылып аткан жарандарыбыз, ыктыярчыларыбыз абдан көп. Мындай айтып, алардын эмгегин да айтып, мындай бир сүйүнө турганга бар деп да айтсак болот. Анан жалпы ар бир жаран бүгүнкү күндө, мына адистер айтып атат, ар бир жаран бүгүнкү күндө өзү экологияга, жаратылышка күйүш керек, эколог болуш керек деп мындай аң сезимибизди ошого тарбиялаш керек деген дагы бүгүнкү күндө актуалдуу маселе болуп атат. Анан сиздердин башкармалыкта ошо көзөмөлдүү инспекциялык кызматы дагы деген дагы жүрөт. Ушул негизги жаңылбасам ушул мыйзамсызчылык кылуу, браконьерликтин алдын алуу боюнча дагы кызмат көзөмөл жүргүзөт экенсиздер. Анан эми браконьерлик, жанакы балык уулоо мыйзамсыз, көлдөрдү азыр өзүңүздөр жакшы билип атасыздар. Улам барып, көлдүн ичин канча чакырымга созулган Кытай торлорунан тазалагандан тазалап иштер жүргүзгөнү менен ошол эле замат эле кайра торлор салынып калган учурлар абдан көп да. Анан ушул браконьерликтин алдын алууда кандай комплекстүү иш-чаралар болуп атат? Жаңылбасам мына ушул жакында эле президент Ысык көл облусуна өкүлчүлүгүнүн дагы тескенеси чыкты. Мына ошо браконьерликти күрөштү күчөтүү жөнүндө. Алар дагы атайын иш-чараларды кабыл алып, тескемелерди кабыл алып, комплекстүү кандай иш-чараларды алып барыш керек атайын иштери жүргүзүп атат да. Албетте сиздер менен экологиялык туристтик миссия кызматкерлери менен биргеликте ушул боюнча бүгүнкү күндө кандай иштер болуп атат? Деги эле ушул мыйзамсыз балык уулоо, браконьерликти жеңе албайсыңар деген да бир пессимисттик бир ой менен жашаган жарандар да көп болуп атат да. Ушул боюнча айтсаңыздар. Бул боюнча өзү белгилеп кеткендей көзөмөл инспекциялык кызматы бар, анын кызматкерлери бүгүнкү күндө дагы азыр жана сиз айткан эң мыкты өкүлдүн жарлыгынын негизинде ушу көлдө иштерди алып барып атышат, ыкчам иш-аракеттер боюнча. Бияктан маселе кайсы жерден пайда болот? Маселе жанакы мыйзамсыз кирген торлор болуп атат. Торлорду кирүүсү боюнча көзөмөл жүргүзүү жана киргизбөө боюнча атайын мыйзам чыккан, иштелип чыккан, мыйзам күчүнө берип иштеп атат. Бирок тилекке каршы бул жанагы границадан баары өтүп атат. Бул боюнча да маселе көтөрүлгөн. Эмне себептен өтүп атат десек, анткени жана өзүлөрүнүн категориялары болот экен. Ошол категориясында жалпысына эле торлор деп кетет экен да. Торлор аякта кандай торлор? Балык уулоочу торлорбу, жанакы чарбага колдонуучу торлорбу? Ушундай жалпы ошонун негизинде мыйзамды дагы оңдоп түзөп кошумчалап котировка менен экен да. Эми бул боюнча дагы албетте иштерди алып барып атабыз. Биз эң негизгиси ушу орчунсуз болуп атат да. Бул боюнча да атайын сунуштар иштелип чыгып, эми министрликке берилип, жана атайын комитетке, жогорку кеңешке комитетке кароого кирип берсе, анан ошол жактан бөлүп чыгабыз котировкаларды. Анан ошо балык уулоочу жанагы Кытай синтетикалык торлору деп өзүнчө бөлүп, ошондо бизге жеңилдик болот. Ачыгын айтыш керек, тор кирип атат. Киргенде да бүгүнкү күндө баягы мындай орус тилинде айтканда нелегально сатылып жатат бизде. Бул боюнча эми албетте биз тийиштүү иштерди алып барып атабыз. Мисалы үчүн ушу жанагы көзөмөл инспекциясынын кызматкерлеринде бүгүнкү күндө бизде атайын иштеп турган 4 даана кайыгыбыз бар, өзүнчө мобилдик группалар бар. Ысык көл башкармасы жетекчилиги жагынан атайын буйруктар иштелип чыккан, иш-чаралар иштелип чыккан. Эми баягы балык убагында, мисалы үчүн балык запастарын коргоо убагы кайсы маал? Бул да өзүнүн бир убактылар болот. Өзүбүзгө белгилүү болгондой, нейрест жүрүп аткан убагында, урук чачып аткан убагында бул күз мезгилине көп туш келет. Бүгүнкү күндө уже атайын ушуга мындай айтканда бир усиление кылып, аябай дайрыктар катуу жүрүп атат.
Ушул жактан да белгилеп кетким келет. Бул сколу болсун ыйгарым укуктуу өкүлүнүн дагы май күйүүчү май жагынан каржылоо бүгүнкү күндө чечилип, эми ошону биздин башкармалык мындай айтканда куратор болуп атат да. Анан бул иш-чаралар уже иштелип чыгып бүтсө, ошонун негизинде мындан ары иш алып кетебиз. Эми азыркы күндө азыркы иш-чараны айтып кетсек, бул жана көлдүн үстүндөгү торлорду эле биз чечип атабыз. Азыр баягы мындай айтканда аябай мындай активно баштала элек. Бул баягы урук чачуу убагында күз айларында уже кеч күздө уже башталат да. Эми ага да кошумча дагы башкармалык ошо жана Скөл, таза Скөл дайверлер кобу менен дагы аябай жакшы иштер алып бардык. Бул ошо темага жараша айтып кетейин деп атам да. Алар менен ошо биргеликте дайверлерге да ошо чоң ыраазычылык билдирет элек. Өзүлөрү ыктыярчылар келип баягы мындай айтканда биргеликте аябай жакшы иштерди алып бардык. Көлдүн астынан канчадаган жанагындай пластик заттары, ошондой эле эски мурунку салынган ошо калып калган чирибей турган заттарды, торлорду аябай көп жерден алып чыктык да. Эми бул иш-чара дагы эле өтө бермекчи. Бул иш-чараны ушу жакын күнгө дагы ушу уюштурганга аракет кылып атабыз. Дайверлер келип, күн суук болуп, көлдүн температурасы түшүп кете элек да, алар эртең келип дагы иштеп алсакпы деп атышат да. Өзүлөрү дагы биз дагы бияктан колдоо көрсөтүп, тийиштүү бизден колубуздан келген маселелерди чечип берип, ошо менен жакшы иштерди алып барып атабыз. Эми жана ыкчам браконьерликке каршы иштери боюнча мындай конкретно деле токтолоюн десем, бул аябай көп убакыт алып коет го, бирок ал боюнча бул коюлган милдет болгондон кийин бул боюнча биз атайын күтүп отурбайт. Жеринен каждый кызматкер өзүнүн тийиштүү районунда иштерди алып барат. Дагы айта кетчү нерсе, илгеркидей заман жок, мындай айтканда азыр деген бизден сырткарыда жанагы эко жарандар бар, коомчулуктар бар, жана эко көзөмөл деген уюмдар бар. Алардын жардамында берип аткан тийиштүү жардамды айта кетиш керек, белгилеп. Алар ошо өзүлөрү эми биздики бул дагы инспекциянын кызматкерлеринин жетишсиздигинен болуп атат да, чындыгында айтканда. Анан алардын ошо ыктыярчылар өзүлөрү акырын тартып алып, бизге ушундай маалыматтарды берип, ошо аларда аябай чоң жардам көрсөтүп атат да. Мында белгилей кетиш керек чындыгында. Эми буга чейин бул албетте бул браконьерлик менен күрөшүүдө сиздердин кызматтын атайын адистердин материалдык техникалык базасы талапка жооп берердей болуш керек деген буга чейин айтылып келген. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, жанагы мыйзамсыз баалык уулагандардын алардын кайыктары кандай экенин, кандай техникалар менен жабдылганын өзүңүздөр баягы алдын алып күрөшүп атканса көп болуп жүрөсүздөр да. Анан бул маселе дагы чечилип атат, чечилет деп ишенебиз. Анан ошол эле учурда бул эл арасында эми сиздер адис катары айтсаңыздар, ушу браконьерликтер менен күрөшүү жаткан тиешелүү органдын кызматкерлери өзүлөрү браконьерлер менен биргелешип иш алып барып атса, кайдан алдын алуу жүрмөгө эле кандай натыйжа бермегиле деген эл арасында сөз бар да. Бул имиш эмнеден улам чыгып атат? Эгер ошондой болгон учурда эми браконьерлик менен күрөшүү канчалык натыйжалуу болот, эгер ошондой болуп атса? Бул жагынан дагы мен жооп берүүгө аракет кылайын. Министрликтин астында, министрликтин өзүндө дагы башкармалыктар түзүлгөн. Мындай айтканда, ошо биздин кызматкерлердин үстүнөн көзөмөл жүргүзүүчү. Бизде күн сайын, күн түн дебей баягы горячий линиябыз уюшулган. Ал мобилдик номерлери бүт жерлерге берилген, баарына белгилүү. Эми ким болсо дагы дополнительно тийиштүү маалыматтарды беребиз. Ошол телефонго байланышка чыгып турушат. Андай фактыларды туура белгилеп кеттиңиз. Биз аябай андай факты жок дегенге мен чындыгында каршымын. Бүгүн салыштырмалуу чындыгында эми андай фактылар бирок чынында азайды. Бүгүнкү күндө мына өзүңөр белгилүү болгондой президенттин жарлыгы менен
айлык майыналары көбөйүп атат. Бул дагы аябай чоң олжо, чоң жардам болуп атат мындай өкмөт тарабынан. Бүгүнкү күндө мисалы үчүн жана 10 миңден алып аткан кызматкерлер эртеси 20 миңден алып аткан болуп атышат. Мисалы айтканда, бул дагы аябай чоң жардам болду. Жанагындай фактылар болсо, ал андай фактылар Кудай сактасын эле, мындай азырынча каттала элек бизде. Бирок бизге деле жетекчиликке деле маалымат жетип турат. Чындыгында бизге деле келет ушундай эле жана эко жарандар, активисттер келип айтып турат да, эми тиякта мындай болуп атат депчи. Эми биз имиш менен иш алып бара албайт экенбиз. Но чындыгында андай жанагындай фактылар биздин кызматкерлердин арасында байкалса, анда аларга тийиштүү чара аябай катуу болот. Аябай катуу болот. Ошо түз эфирден деле айтып кетем, толук укуктумун айтып кеткенге, анткени аларга тийиштүү чаралар аябай катуу болот. Бирок чындыгында уккан, мындай угуп имиш болуп атат деген бир мындай анча-мынча бир майда чүйдө факттарды угуп калабыз. Бирок эми так колунан кармап алып, мындай жетелеп далил заты жок, анан унчалып алабыз да. Ал боюнча биз аябай иштерди алып барып көзөмөлгө жүргүзүп турабыз да. Бизге бөлүнгөн убакыт чукулдап баратат. Кыскача жооп бергенге аракет кылсаңыздар, мынакей өзүңүздөр ушул атайган башкармалыкта, регионалдык башкармалыкта, министрликтин алдында ушул дагы бир бөлүм, өзгөчө корголуучу жарылыш аймактары жана биотүрлүүлүктү сактоо бөлүмү деген бар экен. Бул жерде дагы мына ошол эле учурда эң негизгиси маселе, мен ойлоп атам, ушу мыйзамсыз аңчылык кылуу маселеси көйгөйү, мына ошолордун алдын алуу. Браконьерликтер боюнча да айтып өттүңүз. Ушул боюнча да кыскача маалымат берсеңиз, бүгүнкү күндө мыша атайын мергенчилик менен алек кылган фирмалар бар экен облус аймагында. Алар канчалык деңгээлде мыйзамдуу болуп атат? Мыйзам бузган учурлар катталган жокпу? Ошол эле учурда ушу кайсы райондо, мисалы Жети-Өгүз районундагы Том районунун аймагында жайгашкан болсо, алар катталган жери Бишкек шаарында катталып калып, ошол район салыктан кур калып атат дегенде буга чейин да бир талаштуу маселелер айтылып келген да. Ушул негизи мыйзамсыз аңчылыктын алдын алууда кандай аракеттер болуп атат? Бизде ошо дагы бир бөлүм, өзгөчө корголуучу жарылыш аймактар жана вирустар бөлүмү болуп саналат. Булардын эң бирден бир аткарган иш-чаралары булар коргоо иштерин аткарып келишет. Жанакы жапайы жан жаныбарларды, өсүмдүктөргө коргоо иштерин жүргүзүшөт. Бүгүнкү күндө эми ошо биздин көл аймагында 10дон ашык жана өзүңүз айткандай иностранный охота жүргүзүүчү фирмалар бар. Ал фирмалар менен бүгүнкү күндө тыгыз иш алып барылып атат. Биздин башкармалыктын жетекчиси дагы мурунку мындай орусча айтканда стереотиптин баарын бузуп, жанагы өзүнүн белгиленген эрежелери боюнча ошо сакталуусу боюнча атайын ушундай иштер жүргүзүлүп келатат. Мисалы эми айтсак, бир ошондой жана охот фирманын ээси келатып эле анан жолго чыга калыңыз, анан печать басып берип коюңуз, анан регистрациялап коюңуз дегендей бир ушундай фактылар мурун айтылып келет. Бүгүнкү күндө анын баары жокко эсе чыкты. Бүгүнкү күнү биздин Чолпонтада жана Дареги боюнча башкармалыкка келишип, атайын жумуш убагында келип, ошол жактан бул бөлүмдө ошо атайын аналитика бөлүмүндө ошону каттап турган адис бар. Ошол жака барып, катталып, тийиштүү көчүрмөлөрүн тыштап, ошондой бир тартипке келди бүгүнчө. Эми охот аңчылык жаңы башталып атат. Бул августтун 2 жумасынан башталат да, аягында. Ошо жаңы эле башталып атат. Бирок бүгүнкү күнү уже жанагы иш уже ордуна коюлду. Эрежеде, жободо, жанагындай мыйзамдарда кандай көрсөтүлсө, ошол тартипте бүгүнкү күндө ишти алып барганга уже жол ачылып башталды десек болот. Анан бул эми ошо өзгөчө корголчу жарылыш аймактарын коргоо бөлүмү буларга дагы бирден бир тийиштүү бул жанакы ошолор жеринде булар ушундай аңчылык фирмалары менен тыгыз иш алып барат. Аларга мисалы үчүн бир аңчы келип жанагындай аңчылыкка чыгып баратса, анын жанына атайын ошо бөлүмдүн эгерлери кошулат. Жеринен аңчылык башталып бүткөнгө чейин барып катышат жеринен. Аякта дагы өзгөртүүлөрдү киргиздик. Мисалы үчүн мурун бир
мындай айтканда эгер ошо дайыма эле ошо бир фирма менен чыга берсе, бүгүнкү күндө андай жок. Бүгүн баары тең алмашат. Атайын тизме турат. Тизме негизинде кайсы мергенчилик фирмалар келди, ошонун кимдин кезеги келсе, ошол эгерлер кезеги менен чыгып турат. Анан жеринде баягы мындай айтканда, майда ичүүдө кичинекей жанагындай элементтерди жокко чыгарып атабыз да бүгүнкү күндө. Эми алардын ошо дагы жанагындай кыскача айтып өтсөм, жанагындай жазында, күзүндө, кышында деп атайын учеттор жүргүзөт. Ошол жакта жан жаныбарлардын санын алат. Ошонун негизинде министрликке маалымат кетет. Анын негизинде анан жанагы квота иштелип чыгып, канча бериш керек, канча бербеш керек дегендерди ошол атайын иштелип жүргүзөт. Ал эми жанагы биотехникалык иш-чаралар эми ал убак менен жүргүзүлүп турат да сиздер ошол канаттууларга жем чөп чачуу кыш мезгилинде, ошол сыяктуу иш-чаралар. Бул эми биотехник иш-чараларды ошол бөлүм ошо көзөмөлдөп турат да. Биотехник иш-чараларды атайын жанагы бул ысык көлдүн мергенчилер жана балыкчылар коому да бар. Алар да жүргүзөт, жанагы айткан иностранный фирмалар да жүргүзөт. Ошонун ичинен ошо биздин эгерлер жер-жеринен барып атайын жанагы плановый текшерүү иштерин жүргүзүп келет. Кайсы жерге барды, кайсы белгиге барды, GPS менен координатын көрүп, кайсы жерге мисалы үчүн туздар чачылды, кайсы жерге жемдер чачылды деп бүт ошол жерде отчетту текшерип келгенден отчетту берилип турат да. Ошонун негизинде анан иш алып барышат. Урматтуу меймандар, сиздерге ыраазычылык билдирели. Тилекке каршы бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип жетти. Эми албетте бул ушу жаратылышты коргоо, экология маселеси боюнча сөз кылсак абдан көп сиздер тараптан аткарылып аткан иштер өзүнчө ошол эле учурда көйгөйлүү маселелер абдан көп. Бул боюнча дагы алдыда дагы көп тиешелүү сиздер мүмкүн болсо сиздер тараптан атайын адистердин катышуусунда, коомчулуктардын катышуусунда дагы ушул сыяктуу программаларды уюштуруп, жарандардын дагы оюн уксак, алар дагы өзүнүн жанагы өзүңүздөр белгилеп кеттиңиздер, атайын ыктыярчылар, коомдук фонддор өзлөрүнүн жардамын берип атат, сыртта калган жери жок депчи. Мына ушул сыяктуу аракеттер көбүрөөк болсо, канчалык көбүрөөк болсо, жанагындай жаратылышка, экологияга кылган мамилебиз, аң сезимибиз, билим деңгээлибиз, тарбиябыз дагы тиешелүү деңгээлге жетсе, ар бир жаран ушул жаратылышты коргоого өзүнүн салымын кошот деп айтат элек да. Анан кыскача биздин суроолорубузга жооп бергениңиздер үчүн сиздерге ыраазычылык билдирели. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер түз эфирде айкын программасын көрө алдыңыздар. Мына биз бүгүнкү көрсөтүүбүздө мына ушул жаратылыш, экология, айлана чөйрөнү коргоо, браконьерликтин алдын алуу сыяктуу экология маселеси туурасында сөз кылдык. Ал эми биздин студиябызга келип, биздин бүгүнкү суроолорубузга жооп берген Ирлан Сүйүнбаев, жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин Ысык көл регионалдык башкармалыгынын башчысынын орун басары жана ошондой эле аталган министрликтин Ысык көл регионалдык башкармалыгынын экологиялык экспертиза жана аналитика бөлүмүнүн башчысы Урмат Бектургановдор болду. Биз ушуну бүгүнкү көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта болуңуздар.